Кара Суу районундагы эң көйгөйлүү маселе бул жол маселеси. Ош шаарынын түштүк тарабынан өтүүчү узундугу 28 чакырым келген айланма жолду куруу боюнча Кыргыз жолу долбоор институту курулуштун долбоорун түзүп бүткөн. Анын сметалык баасы 1 миллиард 754 миллион 700 миң сомго барабар. Бул жол Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Шаңкөл айылы, Кара Суу районуна караштуу Төлөйкөн, Папан, Шарк айылдары жана Ош шаары аркылуу өтөт. Азыркы кезде каржылоо булактары аныктала электигине байланыштуу курулуш иштери башталбай турат. Кудай буйруп өтүп калсак, ушул маселени кечиктирбей чечүүнү жана жеке көзөмөлгө алып тийиштүү органдарга тапшырма беребиз. Кара Суу районунун Мады айыл өкмөтүнүн социализм айылынын Өжөр участкасындагы 155 гектар жерге индустриалдык логистикалык борбор куруу болуп саналат. Бул жер аянтын, өнөр жайдын, транспорттун, байланыштын, коргонуунун жерлери жана башка жерлер категориясына которуп, инвесторлор менен келишим түзүүнү караштырабыз. Араван районунун борборунда 40 миңден ашуун калк жашайт. Бул райондун борборуна шаар макамын берүү керек деп ойлойм. Себеби бар эле аравандыктар келип алган го. Рахмат. Себеби бул аймактын өндүрүштүк жана социалдык инфраструктурасы райондун борборуна шаар статусун ыйгарууга толук ылайык келет. Биз Ош шаарынын илим билим, маданиятын жана өндүрүштүн борборуна айлантабыз. Оштогу бала бакчаларда жана мектептерде билим алып, тарбияланып жаткан жеткинчектердин келечек ээлеринин татыктуу таалим алышына мамлекет кам көрүүгө милдеттүүбүз. Чоң инвесторлор менен мамлекеттин ортосунда келишим түзөбүз. Эч ким чөнтөгүнө эч нерсе албайт, только мамлекетке түшөт. 30%, 35-40%ке чейин мамлекетке баягы даяр квартираларды беребиз деген инвестициялар бар. Эгерде Кудай буйруп ошол пландарыбыз ишке ашып калса, биз ошолорду ипотека кылып бергенге жумшайбыз. Эгерде сиздер колдоп шайлап берсеңиздер, шайлоодон кийин жарым жыл, 1 жылдын ичинде коррупцияны жок кылсак, теневой экономиканы ачыкка алып чыксак барын, ал боюнча да иштер жүрүп атат азыр. Бажы жана салык кызматтарынын баарын фискализацияга өткөрүп атабыз. Бюджетибиз толсо анан көтөрөбүз. Жаштарга кайрылат элем, жана ошо бош жүргөн жумушу жок жарандарыбызга Кудай буйруп реформа башталса, конституциялык реформа кабыл алгандай бардык министрликтерде, бардык райондордо, райондун акимдеринде не чейин биз комиссия менен конкурстук негизде ишке тандайбыз. Ошол мезгилде ушул тапшырсаңыздар болот. Керек болсо ошо видео камераларды коюп туруп, зам министрден баштап те ылдыйкы пол жугучуна чейин ошо комиссия менен өткөрүп алабыз. ГРСтин башчысы айтты, бизге 2 ай убакыт керек деди, 60 күн. Анткени программабызды кайра жасап чыгышыбыз керек деп. Мына бүгүндөн баштап сиздер паспортуңуздарды улуту деген графага кыргыз деп жаздырып алсаңыздар болот. Өзбектер өзбек деп жаздырып алат, орустар орус деп жаздырып алат. Мына уже бере баштайт. Бул маселе чечилген.